Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөз түркүмдөрү жана ага карата тил илиминдеги көз караштар. Сабагыбыздын максаты байыркы илимпоздордун сөз түркүмдөрү жөнүндөгү иликтөөлөрдү анализдөө, үйрөнүү. Лингвистиканын тарыхында сөз түркүмдөрү байыркы доордон баштап иликтөөнүн объекти болгон. Көптөгөн илимпоздор байыркы Грециядан баштап сөз түркүмдөрүнүн кайсы сөз түркүмүнө тиешелүү экендигин изилдей баштаган. Мисалы, байыркы грек лингвистикасында сөз түркүмү жөнүндө түшүнүк түзүлө баштагандан бери тилдин бирдик баардык категориялары философиялык жактан изилдене баштаган. Ошол доордун лингвисттери сөз түркүмдөрүн биринчи эки негизги топторго бөлгөн. Бул топтор биринчи атоо, иминалар, экинчиси этиш, иш аракетти билдирген сөздөр. Эми ошол илимпоздордун кээ бирлерин изилдөөлөрүнө сереп салалы. Окумуштуу Платон да биринчи атоолорго, анан этиштерге бөлүп алган. Билесиңер, Платон философ, анан филологияга абдан кызыккан, окумуштуу болгон. Аристотель алардын катарына байламтаны кошот. Демек, имена, атоолор, этиш, анан байламта. Александрия доорунун окумуштуулары, лингвисттери сөз түркүмдөрүн классификациялоодо ар түрдүү көз карашта болгон. Мисалы, Фракиали Дионисий менен Элидонаттар 8 сөз түркүмүн бөлүштүргөн. 8 сөз түркүмүн бөлүштүргөнү менен экөөсүнүн эки башка карашы болгон. Фракиали Дионисий зататоч, этиш, ататоч, артикл, такточ, жандоч, байламта, сырдык сөздөр сыяктуу сөз түркүмдөрүн белгилеген болсо, Элидонат ошолорду катарындагы артиклды алып коюп, ататочту койгон. Мына көрдүңүздөрбү? Эки илимпоздун эки түрдүү көз караштары. Эми Индия жана араб лингвисттердин көз караштары байыркы лингвисттердин, Платон сыяктуу, Аристотель сыяктуу лингвисттердин пикирлерине аябай жакын турат. Мисалы, индиялыктар 4 мүчөлүү, арабтар 3 мүчөлүү сөз түркүмүн парадигмасын белгилешет. Алгачкы түркологтордо 3 сөз түркүмүн белгилешкен. Баарыңыздарга белгилүү Махмуд Кашкари сөздөрдү 3 түркүмгө бөлгөн жана имена этишти гана бөлүп койбостон, ошолорду ичиндеги зататочко, сынаточко, санаточко өзүнчө көңүл бөлүп сырдык сөздөргө да ыраттуу токтолгон. Алишер Наваи Махмуд Кашкарлыктан кийин сөз түркүмүн 3кө бөлгөн. Ал да Махмуд Кашкарлыктын жолунан барып, сөз түркүмдөрүн бардыгын ыраттуу аныктоого аракет кылган. Ошондой эле Алишер Наваи түрк тилдеринин бөтөнчүлүгүнө да атайын көңүл буруп, ага түшүнүк берген. 19-кылым бардык илимдердин тарыхында жаңы идеялардын жана методдордун өнүгүү мезгили болгон. Баарыбызга белгилүү, компаративисттер бул кылымда аябай көп изилдөөлөр алып барышкан. Айрыкчаларды ичинен Франц Бопту белгилеп өтсөк болот. Ал сөз түркүмдөрүн генезисин изилдеп, сөз түркүмдөрүн дарак түрүндө берет. Ал этишти дарактын денеси деп, ошол дарактын денесинде бутактаган сөздөрдү бардыгын калган сөз түркүмдөрүнүн катарында көрөт. Мисалы, зататоч, сынаточ, ататоч сыяктуу.
Ал эми Август Шлейхер пикиринде сөз түркүмдөрү баба тилден башталган. Баба тил бул түрк тили, мына түрк тилдерин мисал кылып ала турган болсок, бардык окумуштуулар 34-36 түрк тилдерин белгилешип атат. Ошол түрк тилдеринин бардыгы бир баба тилден бутактанган деп айтсак болот. Классикалык орус тил илиминде да сөз түркүмдөрүнүн саны ар түрдүү болгон. Кээ бир изилдөөчүлөр сын аточ менен такточторду сөз түркүмүнө киритсе, кээ бирлери этишти да киритпейт. Аны катарына этишти кыймылды билдирген сөздөрдү кызматчы сөздөр катары, өз алдынча сөз эмес, кызматчы сөздөр катары караган илимпоздордо деле болгон. Ошондой эле Шахматовдун классификациясында негизги критерий синтаксистик критерий турат. Алда Шахматов негизги өз алдынча сөздөргө зататоч, этиш, сынаточ, такточту, анан негизги боло албаган сөздөргө ататоч, сынаточту. Ошондой эле кызматчы сөздөргө предлог, байламда префикс, бөлүкчөнү киргизген. Сөз түркүмдөрүн өз ара оошмолугуна да, алардын табыгый группалашына да Пешковский менен Шербактар өзүнүн чоң салымын кошкан. Алар да сөз түркүмдөрүн иреттөөдө бир топ алгылыктуу классификацияны жаратып беришкен. Эми орус лингвистикасында азыркыга чейин ошол илимпоздун классификациясы такталып бара жатат. Академиялык грамматикаларда, орус тилдүү мектептеринин окулуктарында Виктор Виноградовдун классификациясы азыркыга чейин иштеп жатат. Ал азыркы биздин сөз түркүмдөргө бөлүштүрүшүбүздү эч ак эле тастыкта берип, аларды өз алдынча сөздөрдү зататоч, сынаточ, санаточ, этиш, ататоч, такточ кылып бөлүп, кызматчы сөздөрдү бөлүкчөлөр, байламталар, жандоочтор, сырдык жана мадалдык сөздөргө бөлөт. Эми Каушанскаяны «Грамматика английского языка» аттуу китебинде биз сөз түркүмдөрүн Виноградов сыяктуу бөлгөнүн көрөбүз. Бир эле айырмасы предлогторду кызматчы сөз түркүмдөрүнө кошконунда болуп атат. Кыргыз окумуштууларына келе турган болсок, кыргыз окумуштуулары сөз түркүмдөрүн орус тили грамматикасынын негизинде бардык сөз түркүмдөрүн тактап, классификациялап чыккан. Кыргыз адаби тилинин грамматикасында улуу окумуштуулардын ар бир сөз түркүмүнө тиешелүү болгон олуттуу пикирлери, тыянактары бар. Маселен, Самак Давлетовду айта турган болсок, такточтор боюнча аябай жакшы тыянактарга келип илмий иштерин аткарган окумуштуу. Ал ар бир сөз түркүмү аны ичинде такточко кеңири токтолуп, сөз түркүмдөрүн аны ичинде сөздөрдүн чоң топторун, класстарын бөлүштүрүп туура тыянакка келет. Сөз түркүмдөрү негизинен азыркыга чейин изилденип атат. Мана биз жогоруда айтып өттүк, сөз түркүмдөрүнүн байыркы Грециядан баштап гректер изилдеген, Индияда Панини изилдеген окумушту. Ошол Панинини сөз түркүмдөрүн изилдегенин Орто Азиядан Беруни барып санскрит тилин үйрөнүп, изилдеп, ошол санскрит тилинде жазылган бардык илмий иштерди көрүп, аларды окуп, үйрөнүп, өзү да ошонун негизинде бир топ алгылыктуу окулуктарды, бир топ алгылыктуу монографияларды жазып бүтүргөн. Мына азыр сөз түркүмдөрүнө ошончалык чоң, ошончалык
узак тарыхка эге экендигин көрдүк. Жана алардын изилденишине кичине саякат жасадык. Эми ошол сөз түркүмдөрүн азыр изилдеп болдук дегени али эрте сыяктанат. Себеби кээ бир сөздөрдү илимпоздор бир сөз түркүмүнө киритет. Мисалы бир гана мисал айтайын. Жакшы кыз жакшы окуйт дегенде, ана жакшы сөзү биринчи сөз айкашында сынаточ ордунда, экинчи сөз айкашында такточ ордунда келип атат деп анализдешет. Мына бирок бул да али ушундай сынаточ, такточ дегени али бир аз эртерээк болот. Себеби ар бир сөздү оошмолугу, аны кайсы сөз түркүмгө тиешелүү экендиги азыр да окумуштуулар тарабынан изилденип атат. Ар бирибиз бул эрте бардыгын эрте бүтүп калдык, сөз түркүмүн толук изилденип болдук деген ойдон алыс болушубуз керек. Себеби азыр илимге болгон аракеттер, илимге болгон көз караштар аябай өнүгүп жатат. Ошону үчүн келерки сабактарыбызда биз сөз түркүмдөрүнүн оошмолугуна да, конвенциясына да толук токтотуп өтөбүз. Урматтуу студенттер, мен силерге бир топ адабияттарды сунуштайм. Себеби азыр бул адабияттарды таба албайбыз деген заман эмес. Бардыгы электрондук турда да, китеп түрүндө да бар. Ошол багытка, филологияга, лингвистикага кызыккан студенттерибиз, магистранттарыбыз, аспиранттарыбыз ошол китептерди алып, окулуктарды алып, кызыгып окуп көрсөңүздөр болот. Жыйынтыгында мени айтарым, сөз түркүмдөрүн толук изилдегени силердей жаштар керек. Менин оюм, силер менен биз ошол ишти аткарабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.